Ак таат издегендер бар. Ак таат керек деп эле кыласыңар, пыч мал керек деп. Ошондой бир айгырды кармап ордуна агытып ийе турган, үйүргө кошо турган пыч мал ат бүгүн дагы Жигит Байакеде бар экен. Базар баасында сатууга чыгып атат. Кимге жаккан болсо сүйлөшө бересиздер. Азыр мен жашын, боюн, тегин баасын айтып берейин. Жигит Байаке, бул ак таат кына пыч мал экен, Пыч мал үйүрдүн аты жанагындай. Үйүрдө жакшаттар бир айгыр токтотуп кийин аркасынан коюп кеткен айгыр. 2 жылдан бери ушундай жүрөт экен. Шуну түркөлөрдөн алдым эле. Анан мингени ham жакшы экен. Челип басып. Итабардан бери малга миндим. Эмнеде бир бармак басымда жол ашып койдум эме. Мына ол экен, Такапага жоош, мындай турган неткен жоошу. Жакшы. Жашы канча дедиңиз? 4 асый. Универсал экен, миниле берет экен. Анан айгырдан кармагына минип кайра айгырга агытып, Ооба. Жакшы экен да. Маңдай, Бунун баасын канча дейсиз, Жигит аке? Bunun baaсын 150 миң. 150 миң. Жакшы. Базар баасы. Базар баасы. Келишүү болот. Ооба, келишүү болот. Жакшы экен. Мына ал жака бастырып коюңуз. Ушундай ат издегендер көп го негизи. Үйүргө ат издегендер, үйүргө. Жайдын жарымында жакшаттарды кармап алып. Ооба. Пыч мал агытып издегендерге. Жүргөндө үйүрдө ушунда бул кайтарбы? 2 жыл 3 жылдан бери үйдө жүрөт экен. Тарбиясы дагы жакшы деп атат. Бастыктары ham жакшы. Малга минип атам дейт, пасыратып. Малга дагы мине берет экенсиңер. Улакты да тамаша кылып жүрө берет экенсиңер. Анан кийин $50 миң атты кармаганда ордуна муну агытып ийет экенсиңер да. Үйүрү күчтүү дейт, өтө күчтүү бе, 2 жыл 3 жылдан бери үйдө жүрөт экен. Жакшы экен, баасыда 150 миң кем болду. Калган маалыматтарды ушу Жигит Байакеден аласыңар, эми телефонго чаласыңар. Жаккан болсо алып койсоңор, бир тайдын чөбүн жеп турат, эмдиги жылы кое бересиңер да. Жакшы экен, калганын жей берет экен. Болду жарайт аке. Ушул ат бүгүн туугандар ак таат.